Алмаз Кушбекович, мына сиз азыр алдыда айтып кеттиңиз да, мына жыл ичинде республика боюнча мамлекеттеги сырткы жана ички киреше карыздар боюнча жалпы айтып кеттиңиз. Буга чейинки мен коллегаларым туура маселелерди көтөрүп кетти. Тийиштүү министрликтер жок. Биз комитеттин жыйынын көчмө жыйында бир топ чечимдерди киргизгенбиз да. Бул жерде баардык чечимдер турат, бирок бириси дагы аткарылган жок. Негедир акча дагы бөлүнгөн жок. Негизги маселе Акылбек Жапаровго тиешелүү маселелер болчу. Мына өзү министрлер, премьер-министр мына кабинеттер төралыгын талапкер болуп жатканда бюджетти 285 миллиард сомго көтөрөм деген, 2022 жылы 400 миллиард сомго көбөйтөм деген убадалар болгон да. Бирок бүгүнкү күнү Кыргызстанда мамлекеттик сырткы карызыбыз 2021 жылдын аягы боюнча 5 миллиард 147,22 миллион долларды түзүп жатат деп атат да. Биз билген көргөнбүз да, Акылбек Жапаров келгенде өзүнүн сөзү менен айтканда биз карызды көбөйтүү эмес, биз карыздан кутулабыз деген ушундай сөздөрү да болгон. Бүгүнкү күнү биз мындай сырткы карызыбыз көбөйүп эле баратат да. Ошонун себептерин эми буга чейин айттыңыздар, тияктан болгон кризис болду, башка болду депчи. Бирок эми бул шылтоо эмес да. Бул шылтоо эмес. Эгерде сиздердин мына сырткы карыздарыбыз бу 21 жылдын аягы менен эле болуп атат да. Азыр 22 жылдын аягы менен канчага кирип барабыз дагы бир Кудай билет. Эртең дагы 10 миллиардты алып келесиңерби, аны да Кудай билген турат. Кудай билет. Бирок биз өзүбүздүн кумтордон түшкөн пайда боюнча Акылбек Жапаров ушундай бир жакшы иштерди иштеп кирешилерди алып кирем дегенде сырткы карыздардан аз да болсо кутулабыз деген чоң үмүт бар эле да. Ошого эмне себеп болуп атат? Айтыңызчы. Мына биздин чечимдер, мен ушулар карыздарды көрүп, но биздин киргизген чечимдер аткарылышына мен көзүм жетпей турат да бүгүнкү күнү. Андан сырткары мына бир топ деген биздин мамлекеттик кызматкерлерден да кайрылуулар келип атат да. Айтып атышат, премияны президенттик администрациядан башка мамлекеттик жумушта иштегендерге премияны бербей токтотуп койду депчи. Бул мыйзамсыз да, бул защищенный мамлекеттик жумушта иштеген адамдардын ала турган акысы да. Ушу боюнча жооп берсеңиздер. Мамлекеттик карыз боюнча мен айтып берейин. Мен азыр докладым айтып кеткенде 5 миллиард 200 миллион доллардын тегерегинде болуп жүрөт. Быйыл болсо биз кол койгон жалпы эл аралык келишимдерге 583 миллион доллар болуп атат. Бирок айтып кетишибиз керек, соглашение кол койгондо бул сага карыз болуп эсептелинбейт. Проект башталып, освоение болуп атканда ошондо келип түшөт да. Ошо жылдын башынан баштап биздин карызыбыз көп деле өскөн эмес. А бул карыз 90-жылдан бери келатып, азыр чоң мөөнөттөгү суммаларды азыр график негизинде төлөп келатабыз. Мен айтып кетейин, биздин киреше жагыбыз, именно салык жагыбыз 203 миллиард сом болсо, Качаптан бери келет дейсиз? Кандай? Кайсы 90-жылдан бери келет дейсизби? 90-жылдан бери биз алып келе атпайбызбы карыздарды, заемдерди, кредиттерди? 40 жыл, 20 жыл. Биз билебиз да, биз 19-20 жылдары 4 миллиард карызыбыз бар эле. Азыр 5 миллиардтан ашып атпайбы? Освоение болуп атат да. Освоение болуп атканда ошондон сразу келип счет болот, обслуживание кирип калат. Ошондуктан бул карыз мамлекеттик карызды бүгүнкү күндө жана өсүшү жалаң муну инвестиционный проекттер менен байланыштуу.
Ал болсо өзүнүн график негизинде төлөмдөр менен баары камтыйт да источниктер менен. Обслуживаниясы болсо график негизинде. Мен айтып кеттим, бүгүнкү күндө ошо мамлекеттик карыз жана айлык манаялар бар чогуу метип өзүбүздүн киреше булактарыбыз толугу менен жетет. Ошо менен биз бүгүнкү күндө төлөп калып атабыз, төлөйбүз деле алдын эле ошо график негизинде. Ошондуктан бүгүн карыз алганыбыз бул инвестиционный карыз. Чоң проекттерге, ири проекттерге, реальный экономикага байланыштуу. Буга чейинкилер деле ошондой алып келген да. Туура. Биз качан кылабыз? Сырткы карыздарды азайтууну качан баштайбыз? Сырткы карызды азайтуу боюнча мен айтып кетпедимби? Азыр бүгүнкү күндө биздин мамлекетибиз ушундай льготный условия турат. Сверхльготный кредит алсак болот. 2-3 жылдын ичинде бул ушундай условия бизге токтолот. Ошондо биз уже башка даража этип, уже льготный эмес, мындай керек болсо, мындай уже более проценттер бийигирээк уже ала турган болуп калабыз. Ошондо анан сиз айткандай уже азайтабыз. Ага чейин Кудай буюрса биздин булактарыбызда кошумча булактарыбызда пайда болот. Инвестиционный проекттерге. Бул карыздан коркпош керек азыр. Баары биздин экономика бараткан. Ала бериш керек, коркпой эле. Кандай? Коркпой эле ала бериш керек да карыздар да. Реальный проекттер болсо, мультипликативный эффекттер менен, конечно, алыш керек да. Дагы мына бизде Премия боюнча айтып кетейин, экинчи ошо боюнча айтып кетсеңиз. Биринчи бүгүнкү күндө жана сиз айтып кеткендей премия төлөнбөй жатат, андай жок. Төлөнүп атат баарына премия. Сиз айткан бул маселе жана 4-чү кварталдын премиясы. Азыр ушуну сунуш болгон. Бюджет тартышты болгондо, жана Баткендик события болуп кеткенде, баарын булактар карап чыкканбыз. Кайсы жерден алсак болот деп. Анан сунуш түшкөн. Быйыл айлыктар көбөйттүк. Ошо госслужащий, муниципальный служащийлердин анан көбөйткөн эсебинен ушуна бир премияны карап койсок болот. Если ушунчалык прям керек болуп калса депчи. Ушуна сунуш болгон. Азыр аны биз карап атабыз. Сиздер мындай ушу жерде туруп эле бир эмени айткандан бир алысыраак болсоңуздар мындайчы. Мен керек болсо кол топтоп президентке чейин кайрылуу болуп, биздин ушу премияларды бербей дат деген кол топтоолорго чейин көрүп атабыз. Берсеңиз, биз кимге премия берген жокпуз. Квартал сайын премия алып атат. 4-чү квартал сөз болуп атат. Сиз бул жерде жалган айтып атасыз. Могу жерде мен депутаттар дагы, коллегалар дагы тактап берет бул маселени. 4-чү кварталдын премия сөз болуп атат, туурабы? Мейли, кандай болсо дагы негизги маселени жумушту алып барышыңыздар керек да. Бул нерсени мен Акылбек Үсөнбековичтин өзүнө дагы жыйында суроолорду берем, сөзсүз түрдө сурайбыз дегендей. Мына гана чыгып, жакшы бүтүп калсын. Анан биздин министр транспорт министрлигине биздин чечимдер жана жол боюнча чечимдерибиз качан ишке ашат? Мына кыш келди, эми качан болот? Негизи чечимге киргизип бүтөт деген сөзүңүздөр бар эле да. Июнда башталат эле, ошо ойдон июль, август уже декабрь болуп калды да. Тазабек Ибраимович, негизи быйыл чоң көлөмдөгү иштер аткарылды. Баягы апрель, май айларында эсиңиздерде болсо керек, аябай жаан катуу жабадыбы? Ошо график боюнча ошо биринчи ирет жанагы талкаланган жолдорду оңдодук. Андан кийин перевальный участоктардагы иштерди жазадык, андан кийин түз жерлерди жазадык да. Ошо менен бүгүнкү күндө 375 километр жол салдык, бирок кээ бир объектилер бүтпөй калат деген коркунуч бар. Бирок аракет кылабыз аянын ишин чыгарганга. Качан болот биздин ошо чечимге кирген жолдор Сузак районундагы? Азыр ошо 15 объект калды. Азыр кичине жылыса хотя бы основанияларын дайдап коебуз да. Сиздердин жол салып атканыңыздарды мындайча айтканда 30 жылдан бери көрүп келе атабыз да. Бир жамгыр жайт же бир кар түшкөндөн кийин эле жолдор, жаңы салган жолдоруңуздар ушунчалык машина эмес жөө жүргөнгө болбой турган жолдор салып атасыздар да. Качан ушуну мындай
колго аласыздар. Жакшы жол салганда, бир салганда ошол жерден кийин кайра жок дегенде бир 5 жыл тура турган жолдорду качан саласыздар? Мына жол Бишкек Ош жолун көрүп атасыздар. Канча деген авто кырсыктар учурап, канча деген жарандарыбыз согушта да мынчалык кырылган эмес да. Ошо жолдун жамандыгынан ошо жерден адамдарыбыз бүгүнкү күнү кырылып атат да. Качан сапаттуу жол саласыздар? Таза Бекербанович, туура айтасыз. ДТП көп болуп атат, бирок көбүнчө жана уктап кеткендин айынан болуп атат да. Жолду биз эрте жазда мүмкүнчүлүк болор менен сразу жанагы аң чөнөктөрдү дароо эле оңдоп атабыз негизи. Жок, сиз уктап кеткенди эмне кыласыз? Сиз мени яма боюнча сурап атам. Ошолорду оңдоп, ошо ямадан качабыз деп көп кырсыктар учурап атат. Негизги трассаларды апрель майларда эле аң чөнөктөрдү жамоо боюнча иштер аткарылат негизи. Жок, ошолорду аткаргансыздар. Жайында салгансыздар. Бирок мына бир жаан чачын күзүндөн, кыштын башталышында жолдор болбой калды. Уктабасын деп атайын, ямаларды коюп атасыздарбы? Жок, азыр яма жок, негизги трассаларда. Жол биздин чечимге кирген жолдорду, ошо жолдордун баардыгын bundan ары урматтуу депутаттар мындай бир сапатына, жолдун сапатына булардын бир өзүнчө бир кошумчалары мындай кандай кошумчаларды кошсо, жолубуз 5 жылга мындай жакшы тура турган жолдор боюнча бир өзүнчө бир мындай комиссия түзүш керекпи, же бир мындай жасаш керек болуп атат да, билбейм. Булардын 6 айга жетпейт да. Жол салат, кайра эле бузулат. 1 жылга жетпейт да. Ушул боюнча сиздер дагы урматтуу депутаттар, мен айтат элем да, жолдун качествосу боюнча булардын өзүнүн кошкон, мазут кошкон, ошол жерде да жана башка кошкондор боюнча да бир мындай өзүнчө бир тегерек стол кылып, бир мындай кабыл алып берсек жакшы болот эле деген ойду айтып атам да. Себеби жыл сайын эле жолду жасайбыз, бирок